саламатсызбы? Опсан Жомартовна. Саламатчылык. Тиеш документ әзірлеп қойсын. Неге? Рейтинг негізінде. Не болгон рейд болду? Улубан. Эмне болгон рейд болот? Мас айдоочу керек. Маған не киши Мага жетиши бар. Ошол пункттарына бөлүп жазып койгоно, мунуга тийиштүү документтер депчи. Рейд мас айдоочуга. Туурабы? Рейтинг кагазын берейинби? Жок, рейд мас айдоочуга. Мас айдоочу Бахус деген рейд, грек тилине которгондо ошо мас айдоочу деп атат. Мас айдоочу болсо менин эмне тиешем бар рейдке? Ошол сизге чыккан бар. 419. Кагаз берип койгун. Кызмат көрүнүп жатасыз. Жомарт Мырзаман. Жомарт Мырзаман. Мат 126. Өчүп кеткен. Geçseniz mi tavsiye? 44 Kurtuş kurtarmaksanız. Мына қарасаңыз, Ош шаарынын аймагында коомдук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан алдын алуу профилактикалык иш-чараларга карабастан Ош шаарынын аймагында оор кесепеттер менен коштолгон жана жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы айрыкча мас абалында автоунаа башкарган айдоочулар тарабынан жасалган жол унаа кырсыктары көп катталып жатат. Жогорудагылардын негизинде Ош шаарынын аймагында жол унаа кырсыктары болтурбоо алдын алуу, айрыкча оор кесепеттер менен коштолгон жол кырсыктардын алдын алуу, жол тартибин күчөтүү, коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун жана жарандардын жеке коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле мас айдоочуларды аныктоо максатында жүргүзүлүп жаткан рейдтик иш-чара экен да. Мен мас айдоочу деп эсептесеңиз, анда берейин документтичи. Мен сизге түшүндүрүп айтып коеюн. Түшүндүм мен сизди. Мен муну бул пунктту менин видеомдон кийин чыгарган ошол жетекчиңизчи. Анан мына 1-3 пункту автоунаалардын алдыңкы жок. Автотранспорт каражаттарын айдоочусунун транспорт каражаттарында болгон алынган коомдуктар. Документтер жок айдоочуларга деп. Мынадабы эйнектерин караңгылаткан айдоочуларга карата жана мамлекеттик белгилери жок, госномер, тиешелүү документтери жок айдоочуларга карата тийиштүү иш-чараларды ошондой эле жолдун карама-каршы багытына чыгып, кууп өтүүлөргө жол бербөө иш-аракеттерин жөнүндө түшүндүм. Просто айтайын дегенimчи, мага көйгөй эмес документ көргөзүп коюшчу, проблема эмес. Мисалы үчүн сизге бүгүн рейд кылгыла деп жетекчиңиз айтат да, туурабы? Рейд кылгыла. Мына ушундай неме мас айдоочулар көбөйүп атат, башка болуп атат дейт да, туурабы? Сиздерге максатын түшүндүрөт да. Сиздер ошол максатка таянып туруп алдыңыздардан чыкканын тозо бергениңиздер туура эмес да, туурабы?
Жо, сиздин балким документиңиз жоктур, балким. Эми балким да туурабы, балким да, а балким менин документим бардыр. Жо, азыр мен тосконум бул нарушение, бул жана нарушение эмеспи? Нарушение кылбадым эми туурабы? Жок, мен Мыйзамды сиз- иш алып атпайбы? Жок, мен сиздин мыйзамсыз иш алып барасыз деп айткан жокмун. Эгер мыйзамсыз иш алып барсаңыз, мен дароо эле мыйзамсыз деп айтам. Мен сиздин мыйзамсыз деген жокмун. Сөзүңдү мен- такансылап байлап башталат. Жок, кеп анда эмес. Кеп анда эмес. Мисалы үчүн сизде айтпай элемин да, мен балким сиз мыйзамсыз иштеп атасыз деп ойлоймун да мен, туурабы? По факту айтып атам, сиз азыр мыйзамдуу иштеп атасыз. По факту сиз документиң балким сенде жок экен деп эле тозо берген да болбойт да. Жок, анда биз угаткан машинаны кантип билсек болот? Мас эмес экен, же документи бар, документ жок экен. Эми ал башка маселе. Жок, башка маселе, экөөбүз бирдей сөз атат. Жок, жок, эки башка нерсе. Мисалы үчүн жөн автоуна кетти да, тфит, допустимчи, документи жайында, барды нарушение кылган жок, өз жолуна кетип атат да. Өз жолуна кетип атса, анан кийин анын жолун кармап жөндөн тозо берген тоже болбойт да. Ошол жөндөн көрбөсүн деп атаң ушу ишмерчилер чыгарып берген да, бизге бирине чейин деп, биринен кийин андай кылбайбыз. Ошо бузуусунун негизинде тараmatмай алабыз. Көрдүңүзбү? Көрдүк. Унандыңызбы документим бар? Мен сизге түшүндүрө албадым, бирок мен толук түшүнбөдүңүз оюмдучу. Жок, сиздин оюңузду түшүндүм, ошондой жөнүндө келип аткан машинада тотконго биз мындай кандайсам болбойт дегендей кылып атасыз, туурабы? Жок, эми азыр сиздердики мыйзамдашып атпайбы? Азыр эми сиздердин тозгонуңуздар бир мыйзамыбызга кирбейт да. Мыйзамдуу эле. Бирок мындай адамдык көз караш менен караганда, мисалы үчүн бир эле биздин Кыргызстан эмес, башка мамлекеттин ошо жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлердин иш алып барганын карасаңчы, мындай көрүнгөт да. Лишний раз, одним словом можете айтканда, лишний раз водительдерди мындай козгой бербейт да. Азыр ошон үчүн тиги биздин водительдер көнүп калган, гаини көрдү, 90 болуп аткан жерден да 60ка түшө коет да. Мисалы үчүнчү эми ошондой мындай сиңип калган да, потому что биздикилер мурунтан аркы эски гаиден баштап алдынан чыккан кыйрат тозо беришип, ушул акыбалга келдик да. Мен түшүнүп атам, иш чара алып барып атасыңар, башка кылып атасыңар, бирок мас айдоочуну кайдан аныктайсыңар? Поведениясынан аныктайсыңар, айдоо поведениясынан. Жок, Мисалы үчүн да. айдоочу дейт элекмин. Жок, негизи айтып атам, кантип билебиз деп атпайсызбы? Кантип билебиз деп атпайсызбы? Ошо айтып атам да эми. Мисалы үчүн айдоо поведениясынан билинет. Токтоткондо анан кийин мынаучу автоунааңызда подъемдон чыккандан кийин 100 метр туруш керек. Вряд ли 100 метр чыгат. Мына ушу менин машинама жетпей токтотуп койсоңуздар нормально. Маячокту жаңызып турабыз да, эски маячок өчүп койгонда машина болушу. Жок, кеп анда эмес да. Мисалы үчүн мындай түшүндүрөйүнчү сизге. Мисалы үчүн 3:27-те токтоп турасыз дейли, сизчи маячок жандырып алып. Да? Эми по факту нарушение эмес. Бирок сиз ал жерге бир иш менен барган жоксуз да. Мындай жөн эле барып токтодуңуз. Өзүңүз жумушуңуз мененби? Бул уже мындай мыйзам боюнча мыйзам бузбасаңыз дагы, өзүңүздүн кызматыңызды просто пайдаланган болуп каласыз да. Түшүнүп атасызбы? Азыр могул жерге токтоп турганга эмне себеп? Кызматтык абалынан пайдаланып ушундай кылган аласызбы? Мисалы үчүн нерде ДТП болду же 3:27-тин алдында ДТП болду. Оранскийде знак бар, бул жака чейин көчөсүндө, Дакта көчөдөн берки көчөгө чейин. Ошол көчөдөн берки көчөгө чейин машина тазалаш үчүн обязательно маячок жаңгызып туруп, анан иш алып Ошол вот именно. Ошол иш алып барып жатканда жандырып тура бересиздер, ага эч сөз жок. Да, ага сөз жок. Мисалы үчүн бирок именно ушул жерге токтогону бир 50 метр бери жылып койгонго, то есть болот, бирок именно ошол жерде токтогону бир себеп керек да. Мисалы үчүн ушул жерде ДТП болсо, адам жыгылып түшсө, бир айла жоктон токтосо, базар жок, сөз жок да, агачы. Анан кийин мен маячок жандырып алып любой жерге токтой берсем болот деп эле токтой берген дагы туура эмес да. Ошол жак. Жок, 50 метр жылып алып кызмат кыла бериң деп атам мен. Мен сизди кызмат кылбай эле 50 метр жылып алсаңыз бир жолу нарушениедан кылбайсыз. И нар жактан чыккан, мисалы үчүн анал Араванский, келечек бар го, Моско, Рамазандан Моско бурасың оң жака. 2 полоса жол. Ошол жерге дагы туруп силердин балдарыңар иштеп, өткөн токтоп айткам. Кичине жылып алып иштесеңер деле болот. Мисалы үчүн оңго бурасың, гаинин машинасына келип туруп, солго поворотник жагып, бул жак полосага чыгасың да. Адамдарга мешайт берет,
кичине жылып алып иштесе болот. Ошол жер ДТП болсо, адам өмүрүнө бир коопсуздук алып келсе, базар жок турса болот. Анан маячок бар деп эле ар жерге токтой берген да туура эмес да. Ошо, болуп тур ака. Атыңыз ким? Атым Актилек.